11 каналында жаңылыктар, алар менен сиздерди мен Найза Катамбекова тааныштырам. Саламатсыздарбы? Алдыңкы мүнөттөрдө. Бишкекте ШКУ өкмөт башчыларынын саммити башталды. 2 күнгө созулган саммитте 10го жакын маанилүү документтерге кол коюлары күтүлүүдө. Ал арада кыргыз-өзбек өкмөттөрү такыл элек 50-гө жакын чек ара аймагы боюнча сүйлөшүүлөр өткөрүлдү. Макулдашуулар боюнча протокол кабыл алынды. Бирок парламентте бүгүн саясий кризис орун алды. Республика Ата журт фракциясы көпчүлүк коалицияга кирүүдөн баш тартты. Алды менен ШКУ саммити тууралуу жаңылыктардан баштайбыз. 2-3 ноябрда өтө турган ШКУ өкмөт башчыларынын саммитине Казакстан, Орусия, Кытай жана Тажикстан премьер-министрлери чогуу башташты. Биринчилерден болуп Кыргызстанга Кытайдын мамлекеттик кеңешинин премьери Ли Кечян келди. Аны Манас аба майданында өкмөт башчысы Сооронбай Жээнбеков тосуп алды. Саммиттин жүрүшүндө ШКУ өкмөт башчылары негизинен соода-экономикалык тармакта кызматташуулар программасынын аткарылышы тууралуу пикир алышмакчы. Ошондой эле уюм алкагындагы транспорт, энергетика жана гуманитардык бирдиктүү долбоорлор боюнча сүйлөшүүлөр болот деп күтүлүүдө. Шанхай кызматташтык уюмунун саммити тууралуу теманы улайбыз. 11 каналы саммит алкагында Тышкы иштер министрлигинин эл аралык департамент директору Айбек Молдогазиевке бир-экин суроолор узатты. Жоопторду кабарчыбыз Бектурсун Дулан тыңдап келген. Бүгүнкү күндө ШКУ саммити Бишкекте өтүп жатат. Бул иш-чара протоколдук мүнөздө өтөбү же чынында эле Кыргызстанга маанилүү документтерге кол коюлабы? Жок, бул жолугушуу абдан маанилүү жолугушуу болот. Өзүңөр билесиңер, ушу ШКУнун өзүнүн жолугушууларда ар кайсына маселелер талкууланат. Ушул Бишкекте өтүп аткан саммит биз тараптан ШКУнун члендеринин тарабынан абдан маанилүү болот. Ошо ШКУнун саммити аяктап атканда абдан маанилүү документтерге кол коюлат. Бүгүнкү күндө ШКУ саммитине Кытай эл республикасынан кеңештин төрагасы Ли Кечян келди. Эки тараптуу жолугушуулар өтөт. Жана ушул эки тараптуу жолугушуулардан Кыргызстанга кандай жыйынтыктар жана кандай чечимдер күтүп турат? Өзүңөр билесиңер, ушу визит учурунда ал биздин президент менен жолугушуу болот, биздин премьер-министр менен жолугушуу болот. Анан эки тараптык сүйлөшүүлөр болот. Ошол сүйлөшүүлөрдө абдан көп маселелерге көңүл бурулат. Ушул эки тараптуу жолугушууларда кайсыл маселелерге көбүрөөк басым жасалат? Соода экономикалык тармагында, айыл чарба, культурдук, гуманитардык тармагы боюнча да сүйлөшүүлөр өтөт. Анын ичинен ушу соода экономикалык тармагынан ушу биздин тарап абдан мындай акцент берет да. Ушу визит бүткөндөн кийин официалдуу жагы бир нече эки тараптык документтерге кол коюлат. Эң негизги документ ушу совместный коммюнике, эки премьерлер кол коет. Андан тышкары соода экономикалык тармагынан да документтер бар. Ал ирригация система боюнча Кыргызстандын, жол ремонту боюнча. Андан тышкары межведомственный документтерге да кол коюлат. Анын ичинен интеллектуалдык менчилик боюнча, соода экономикалык кызматташыш боюнча 10дон ашык документ мындай жалпы алсак. Ошол документтердин баары абдан маанилүү биздин Кыргызстанга. 11 каналында жаңылыктарды улантабыз. Кыргыз-өзбек өкмөттөрүнүн тактал элек 49 чек ара аймагы боюнча сүйлөшүүлөрү жыйынтыкталып, Ош жана Баткен шаарларында 22 октябрдан 31 октябрга чейин уланууда. Соңунда макулдашуулар боюнча протоколго кол коюлду. Чек ара боюнча кийинки жолугушуулар Өзбекстанда өтөрү айтылууда. Эске салсак, Кыргызстан, Өзбекстан эки өлкө ортосунда 1378 километр жер тектешет, анын 1054 километри такталган. Талаштуу аймактар 50дөн ашуун экени айтылып келет. Ал арада аксы өткөн жумада Өзбекстан тарапка өтүп кеткен 25 жылкы жана жылкычы кайтарыла элек. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн айтымында жайыт жерде чек ара ачык болгондуктан жылкылары отоп жүрүп чек ара тилкесинен өтүп кеткен. Өзбек чек арачылары малды жана жылкычыны да ичкери алып кирип кетишкен айтылууда. Учурда 10 күндөн бери кармалып турган кыргызстандык өткөрүп алуу боюнча сүйлөшүүлөр
жүрүп жатат. Ал арада парламентте бүгүн республикада журт лидери Өмүрбек Бабанов анын фракциясы жана коалицияга кирбей турганын жарыялады, бирок президенттен баш мыйзамга өзгөртүү киргизүү демилгесин колдой турганын белгилеп өттү. Ошол эле маалда КСДП фракциясынын лидери Иса Омуркуловго кайрылып, коалицияны ким менен түзсөңүз өз ишиңиз, бирок биз ага кошулбайбыз деп айтты. Эске салсак, буга чейин эки фракция ортосунда коалиция маселесинде талкуулар өткөн, бирок Бабанов кандай талаптарды койгону ачык айтылган жок. Буга чейин Бабанов өкмөт башчылык кызматка барууну көздөп жаткан тууралуу сөздөр болгон. Эске салсак, 24 октябрда КСДП фракциясы коалициядан чыгып, башкаруучу биримдик ыдыраган. Президент Алмазбек Атамбаев коалиция түзүү милдетин кайра эле социал-демократтар фракциясына тапшырган. Сиздер 11 каналын көрүп жатасыздар. Берүүбүздүн кийинки бөлүгүндө Алматыда 10 адамды атып өлтүргөн террорчу өлүм жазасына кыйылды, бирок ошол эле маалда Казакстанда өлүм жазасына 2003 жылдан бери мораторий иштейт. Кыргызстан аймагында чет элдиктердин жүрүүсү тууралуу эрежелер жаңырды. 5 күндөн ашык жүргөн чет элдиктер каттоодон өтпөсө айыппул салынат. Албетте спорт сүйүүчүлөр үчүн да жаңылык бар. FIFA Ошто футболдук академия курууда. 50-60 балага чакандалган имаратка мэрия 5 гектар жер бөлгөн. Ал эми азыр эл аралык тема менен уланталы. Бириккен Улуттар уюму Алеппода бейпил жарандар каза болуп жаткандыгы үчүн Сирия оппозициясын күнөөлөп чыкты. Улуттар уюмунун башкачысынын расмий өкүлү Стефан Дюжарик Алепподан оппозиция эл аралык гуманитардык укук ченемдерди бузуп атат деп айыптады. Өткөн аптада Алеппонун өкмөттүк күчтөр көзөмөлдөгөн батыш аймактарына оппозиция чабуул жасап, 30га жакын карапайым адамдар каза тапты. Алардын 10-у кичи балдар экени кабарланууда. Дагы ондогон кишилер жарадар алган. Ал арада Сириялык аскерлер өткөн дем алышта Алеппода 84 адам жоготкону маалым болду. Эми коңшулар турмушунан Казакстанда 8 милиция 2 бейпил жаран адамды атып өлтүргөн 26 жаштагы Руслан Кулебаев өлүм жазасына кыйылды. Эске салсак, быйыл 18 июлда Кулебаев коопсуздук комитетине жакын жердеги Алматы шаарындагы милиция бөлүмдөрүнүн бирине кол салып, тушкелди ок чыгарган. Казакстанда өлүм жазасы оор кылмыштар үчүн каралган, бирок ага 2003 жылы президент Нурсултан Назарбаев тарабынан мораторий киргизилген. Террорчуга өкүм чыкканы менен эми ал кандай ишке аткарылары белгисиз. Президент Назарбаев бул окуяны теракт деп сыпаттаган. Сотто Кулебаев аны мусулман туугандарына карата полициянын кысымына карата ушундай жооп кылганын айткан. Кайрадан жергиликтүү жаңылыктардан Кыргызстан аймагында чет элдик жарандардын жүрүү эрежелери өзгөрдү. 4 ноябрдан тарта сырткы миграция тууралуу мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөр күчүнө кирди. Ага ылайык Кыргызстан визасыз же жеңилдетилген каттам мамилесин түзгөн өлкөлөрдөн келген жарандары Кыргызстанда жүрүү мөөнөтүн 5 күндөн ашырбай мамлекеттик каттоо кызматынын органдары тарабынан жүргүзүлгөн каттоодон өтүшү керек. Катталуу үчүн чет элдик жарандардан анын бул тууралуу каты, паспорттук жана мамлекеттик алым тууралуу квитанция талап кылынат. Соңунда эми маанай көтөрчү жаңылыктардан Ош шаарында Борбор Азиядагы FIFAнын биринчи футболдук академиясынын курулуш иштери жүрүүдө. Шаардык мэрия академия үчүн 5 гектар жер бөлүп берип, баасы $1 миллион долбоорду FIFA каржылап жатат. 50-60 балага эсептелген академия имаратында 23 бөлмө жана 2 чоң футбол талаачасы курулат. Жаш жеткинчектерди футбол жергиликтүү жана чет элдик машыктыруучулар тарбияламакчы. Урматтуу көрөрмандар, көңүл бурганыңыздар үчүн ыраазычылык билдиребиз. Биз жаңылыктарды жыйынтыктайбыз. Жакшы калыңыздар.